Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта ассоциация тууралуу укук, башкача айтканда биригүүгө болгон укукту өтүдөбүз. Сиздер менен мен Орозбекова Жибек. Ассоциацияга болгон укук деп эң биринчилерден Америкалык өлкөлөр арасындагы адам укуктары боюнча сотто эң биринчи жолу ассоциацияга болгон укук адам укуктарынын эң негизгилерден деп бекитилген эле. Америкалык өлкөлөр арасындагы адам укуктары боюнча сот бул Түштүк жана Түндүк Америка жана ага кошумча болуп Кариб деңизинин жанындагы өлкөлөрдү атайбыз. Биз билгендей эле эл аралык жана регионалдык соттор болот. Бул сот эң күчтүү жана адам укуктарын негизги адам укуктарын коргогон бир сот деп эсептелинет. Бир максатты жеңиш үчүн жеке адам башка бирөөлөр менен ыктыярдуу негизде башкалар менен кошула алат деген түшүнүк бекитилген эле Америкалык өлкөлөр арасындагы адам укуктары боюнча сотто. Бул менен эмнени түшүнсөк болот? Бул менен эгерде кимде ким башка бирөөлөр группа болобу, чоң бир уюм болобу, ошолор адамдын максатына туура келсе, ошондо адам ошол уюм менен кошула алат, эркин түрдө кошула алат дегенди билдирет. Бул билдирүү журналисттин биримдигинен көйгөйлүү суроолор жаралганында ортого чыккан эле. Биз билгендей эле журналисттер тууралуу көптөгөн адам укук бузуу жана журналисттер мамлекет тарабынан коргоо алдында көп учурда калбайт деген бир негизде болот. Жана Америкалар арасындагы сотто бул маселе эң биринчилерден болуп каралган эле. Бирок кошумча болуп политикалык партияларга мүчө болуу, бейөкмөт уюмдар биригүүгө жана корпорациялар биригүүгө шарттарын көзөмөлдөгөн адам укугу деп эсептелинет. Демек, биригүүгө укуктар бул журналисттер гана эмес, партияларга мүчө болуу, бул уюм катары кетет. Бейөкмөттөр бириккенде бул дагы бир топ жана уюм катары кетет жана корпорациялар биригүүгө шарттарын көзөмөлдөгөн бул өзүнчө бир адам укугу деп эсептелинет. Биз айтып кеткен политикалык уюмдарга, бейөкмөт уюмдарга, корпорацияларга биригүүгө бул адамдардын адам укугун чектөөсүз колдонулат жана мамлекет буга кепилдик берип, ага гарант катары чыгат. Бирок кээдеки негиздерде кандайдыр бир уюмдарды түзүү бул мыйзам менен чектелиши керек. Тагыраак айтканда, куралдуу күчтөрдү түзүү, куралдуу күчтөр биригүү бул ассоциация укугу болуп эсептелинет. Бирок бул укук чектөөгө туура келген укук болуп эсептелинет. Демек, кайсы учурда биригүүгө же башкача айтканда ассоциацияга чектөөлөр болушу мүмкүн. Бул чектөөлөр демократиялык коомго керектүү чектөө принциби менен чектеши мүмкүн. Бул принципти кандай түшүнсөк болот? Бул принципти эгерде куралдуу күчтөрдү түзүү бул коомго зыян жана терс таасир көргөзө турган болсо, анда мындай бир биригүүнү мамлекет аркылуу чектөө керек. Ассоциацияга болгон укукка жакын болгон укук бул ишти таштоо же болбосо башкача айтканда иштен кетүү укугу болуп эсептелинет. Ассоциация деп биз эмнени негизи түшүнө алабыз? Ассоциация деп же болбосо биригүү деп бул кандайдыр бир адамдардын тизмесин бирге болууну
бирге болууну жана бир максатты алып чыгууну айтабыз. Бул жакта иштен чыгуу же болбосо иштен кетүү маселеси турат. Бул жакта бир топ иштен кетүү убактында мамлекетке каршы же болбосо иш берген организацияга каршы чыккан учурду эсептейбиз. Өзгөчөлүнүп келген нерсе бул жакта. Бул мамлекеттик мыйзамдарга шайкештик келиш керек. Демек, буга чейин айтып кеткендей эле, демократиялык коомдо турган демократиялык принциптерге каршы келбеш керек. Эгерде кимде ким иш таштоо укугун эл алдында кылып, коом ошол эле учурда коомго зыян же болбосо терс таасир алып келген болсо, ал укуктук мыйзам менен чектелиш керек. Демек, иш таштоо укугу бул негизде гана чектөөгө туура келет экен. Ал коомго терс таасир жана зыян алып келе турган болсо. Биз билгендей эле, адамдар бир топ адамдар ассоциация болуп биригип турганда ал көптөгөн терс таасирди алып келиши мүмкүн. Бул укук эл аралык жана улуттук мыйзамдар менен бекитилген жана эң биринчи адам укуктарын коргогон конвенциялар болуп, адам укуктары боюнча жалпы декларацияда жазылган. Ал жалпы декларацияда 20 беренеде айтылып өткөн. 20 беренеде эмне деп айтылып өтөт? Эч бир адам бириккенден чектөө көрбөш керек жана биригүүдөн куулбаш керектигин айтууда. Бул берене менен эмнени түшүнсөк болот? Демек, буга чейин айтылып кеткендей эле, эч бир адам эгер өзүнүн каалоосу менен, өзүнүн ыктыяры менен бир топко кирсе, ал топ өзүнүн максаттарына туура келсе, өзүнүн каалоолоруна туура келсе, аны эч ким ал жакка кирбе деп чектебейт. Ошол эле учурда мамлекет аны милдеттүү түрдө ошол топтон кууп ала албайт. Экинчи болуп, жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык конвенция болуп эсептелинет. Бул жакта дагы 20 беренеде ассоциацияга болгон укук же болбосо биригүүгө болгон укук деген тууралуу айтылып келүүдө. Бул жакта эмне деп айтылат бул конвенцияда? Чектөөлөр болушу мүмкүн, бирок чектөөлөр ачык айткын так болушу мүмкүн. Бул чектөөлөр кайсы учурларда көрүнүш керек? Эң биринчи болуп, мыйзамда жазылыш керек. Мыйзамда улуттук жана эл аралык конвенциялардан алынып, ошол жакта так жана ачык айкын болуп жазылыш керек. Экинчи болуп, демократиялык коомго керек болуш керек жана демократиялык принциптарды бузбаш керек. Үчүнчү болуп, улуттук коопсуздугун бузбай турган биригүү болуш керек. Төртүнчү болуп, калктын саламаттык сактоосун жана адеп ахлак баалуулуктарын бузбагандай колдонуш керек. Башкача айтканда, ассоциацияга жана биригүүгө укук бул төрт эң алдыңкы негиздерди бузбаш керек. Демек, эгерде кандайдыр бир биригүү улуттун коопсуздугун же болбосо калктын саламаттык сактоо жана адеп ахлак баалуулуктарына шек келтирген болсо, ошондой бир биригүү мамлекет аркылуу чектөө болуш керек жана ал мыйзамдуу түрдө болуш керек. Улуттук деңгээлде
ассоциацияга же болбосо биригүүгө укук да каралган. Улуттук деңгээлде бул Кыргыз Республиканын Конституциясы буга кепилдик алат жана 16-17 беренеде каралган. 16-17 беренеде Кыргыз Республикасынын Конституциясы боюнча бул жарандын кандай укуктары бар деген тизмеде айтылып келет. Демек, ар бир өлкөдө жана биздин өлкө болуп жарандык биригүү укуктар бул жарандык укуктар болуп белгиленип келет. Эл аралык соттордо ассоциацияга болгон укук деген дагы укук бузуулар каралып өтүлүп келет. Алардын бири болуп бул Сидиропоус Грецияга каршы окуяны мисал катары алсак болот. Бул жакта грек мамлекет бейөкмөттү каттаганга каршы жана ал бейөкмөт такыр эле жок болуу максатында чектөөлөр коюлган эле. Бирок бул бейөкмөт Европалык адам укуктары боюнча Европалык сотко кайрылып, адам укуктар боюнча Европалык сотто бул процессин утуп келет. Демек, адам укуктары боюнча Европалык сотто мындай укук бузууларды карайт. Бирок негизи айтканда көптөгөн өлкөдө андай мамлекет тарабынан туура эмес чектөөлөр коюлушу мүмкүн жана алар сот процессине, сот отурумуна жетпей да калышы мүмкүн. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.